Урматтуу жаран Бердикулов Алтынай, sizge bir neçe жолу эскертүү бердик. Товарды алып чыгып кетесизби, биз өзүбүз сыртка чыгарып коелу. Алло. Канча жылдан бери түзүлгөн ушул топ-топ болуп бөлүнүп алышкан ар бир ошо участокте өздөрү ээлик кылып алган жарандар бар. Алардын топ башчылары бар. Булардан базардын ичиндегилердин бардыгы коркот. Менин атымдан замакин болуп отурат, мына айтып бар. Коркпойм. Баарыбыз эле карапайым адамбыз, ошо балдарыбыз бар, ошол жерден эптеп тиричилик кылабыз. Булар 15 жыл ошол жерде бийлеп турган. 5 жол покушение болгон. Я всегда с этим уже жүрөм. Канаак эткат. Ассаламу алейкум баарыңарга, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору. Бүгүн сиздерге ошол башаламан соода жөнүндө бир нече маалыматты бергим келет. Өз билгендей, Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы менен акыркы мына жарым жылдын ичинде биз базарларды өрт коопсуздугу боюнча, санитарлык нормалар, башка эрежелер боюнча текшерип атабыз. Биринчи бул Орто Сай базары болчу. Орто Сай базарына азыркы убакта башаламан соода жок. Жана парковка буюрса, вот кичине калды, эртең бирси күнү ачылат. Анан Аламедин базар тазаланды. Эме ирет башка базарларга да кыдырып чыгып атабыз азыр, бирок ирет келип туруп Ош базарга келди. Сиздер келгенде тазалана, силер кеткенде эле кайтып чыгып алышат. Ошону да канча аракет кылсаңыздар. Чо. Биз бул жакта акча төлөйбүз, брон төлөйбүз. Биз эч нерсе төлөй албай атабыз. Себеби клиент ушул жерде Силер мыйзам чегинде соода кылат. Мына мыйзам чегинде иштеген киши экен. Ичинде иштейт, патенти бар, төлөп атат. Бирок аларга келбей атат. Анткени могу жолдун жээгинен бүт клиенттер ошол жөнүндө жээгин алды. Себеби булар эч нерсе төлөбөйт, арзаныраак берет. Мына бүгүн мен калп айтпасам бир 40тан ашык кишини кабыл алдым. Бул ар кандай кишилер, бул Ош базарга тиешелүү кишилер экен. Кээ бирлер жана Ош базардан орун сурап атат, кээ бирлер кызыктуу фактарды айтып атат. Көрсө мындай Ош базарынын ичинде 5-6 эле аял бар. Алардын ар бирөөнүн бир 15тей бир тачкалары бар. Ошол соода, башаламан соода кылган, ошол схеманын башында турган кишилер ошол аялдар экен көрсө. Фрукт алып келгендерибиз болсо ичинде биздин мыйзамдуулар. Сатылбай ширкет атат. Эшик вообще мурунку 5 жыл мурунку акыбалга келип калды. Андан да көбөйүп кетишти. 5 жол покушение болгон. Я всегда с этим уже жүрөм. Канаак эткат. Диларам деген Кадирова деген бар, мафиянын башчысы. Дилянын күйөөсү десяткада Алтынбек Караев деп иштейт. Булардан базардын ичиндегилердин бардыгы коркот. Менин атымдан замакин болуп отурат, мына айтып бар. Коркпойм. Дилянын толтура тачкасы бар. Азыр дагы мына барсаңыз мондойнун жайылып турган бүт ошо Дилянын месталары. Муну коркуп биз айта албай жүргөнбүз да, чындык чыкпайт экен, болбойт экен, кайра эле арыз жазсак бул күйөөсү мынтип кое берет экен деп мен азыркыга чейин корком. Ушу катындардын бардыгы кылмышкер. Тергөөгө барышты. Мына ошол Кадирова камалганда мына ошо 5 катын мага келди. 5-жылына эми соттолду, эми Ош базарынан кетти десек, Кадирова дагы Ош базарда жүрөт аңкылдапчы. Киев, Кулиев көчөсү, Чүй Бейшенелиев көчөсү, Бейшенелиев Токтогул көчөсү болуп, ар бир жерге топ-топ болуп, өздөрү ошо биздин аймагыбыз, биздин соода сатык жүргүзө турган жерибизди бөлүп алган. Руслан Тагаев. Моссоветке чыкпагыла, кыздарай деген ырдага сен артистсиң. Эсиңдеби ошол күнгөр дегендей. Тур эже өзүңөр жыгып кетиңер. Тур. Булар 15 жыл ошол жерде бийлеп турган. Акимди баш кылып, акимди, родунун начальниктерин каш кылып, врачтарды, эксперттерди бардыгын кошуп алып, коррупцияга батырып, мафия болуп алышкан. Урматтуу Нурсадыр Нуркожоевич, бизди караңыз экөөбүз чакырдык. Менде доказательством бар. Мыйзам чегинде же бардыгы мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде. Урматтуу мэрге алып барасың, урматтуу мэр. Бизге мэр өзүңүз келиңиз. Сизден суранабыз,
Siz gana çeçesiz. Anı hiç kim çeçe almaydı. Kıyal ketse, anan biz ketemiz. Kıyal ketmese ketmeyiz. Kıyaldı köçürümüz, anan biz keteyiz. Oldu şu. Бирок билесизби, бир нерсе бар экен, көрсө ошол саудагерлер тилге каршы көнгөн канча бир 20-30 жылдан бери элестеп коюңуз, бир да налог, салыкты төлөбөй, биз норманы сактабай, эч кимге каалаган учурда чыкчу, каалаган учурда соода кылчу, ошого тилге каршы көнгөн. Ошол менен азыркы убакта күрөшүп атабыз. Эми ишенген кишилер ишенсин, буюрса Ош базарда таптаза болгон, чыныгы тарыхый жер болот. Ошол бүгүн ошол видео менен бөлүшөйм дедим эле. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошону комментарийга жазып коюңуз. Отчетты Ош базарын жыйынтыгын отчеты боюнча биз сөзсүз беребиз.